Долбоор колдоону эң жогорку деңгээлде таап, курулуштун капсуласын президент өзү салып берди. Бирок эң кызыгы анын ээлери ким? Шаардын бир четинде чоң курулуштун башталышы майрамдалып жатса, 190 үйдүн жашоочуларына алардын мүлкү сүрдүрүлө турганын жарыялашкан. Şeyler berбейбиз деп катык туралы баарыбыз. Биз бана 5-6 турабыз мынакта мына. Мэриядан жооп болбогондон кийин жашоочуларга болгон кысым кескин күчөдү. Олар ак камерада отурушкан экен эле. Камерага тартып атышты эле, биз өзүбүздүкүлөр окшойт дедим эле. Бул Ош-Сити долбоорунун башталышы. Долбоор колдоону эң жогорку деңгээлде таап, курулуштун капсуласын президент өзү салып берди. Бийликтин колдоосуна ээ болгон бул мега долбоордун курулушун Business House KG курулуш компаниясы жүргүзүүдө. Биз анын расмий каттоо документтерин алдык. Компания ушул чоң окуялардын башталышына аз калганда 25-жылдын 30-майында кайра каттоодон өткөн. Бирок эң кызыгы анын ээлери ким? Мадумарова Манзура Бахрамовна, Хасилжанов Юсуфбек Даврамбекович. Бул ысымдар коомчулукка белгисиз, чоң бизнеске же саясатка тиешеси жок адамдар. Бул жагдай негизги суроону жаратат. Бийликтин ушундай колдоосуна ээ болгон компаниянын артында чындыгында кимдер турат? Шаардын бир четинде чоң курулуштун башталышы майрамдалып жатса, анын башка четинде тагыраагы Курманжан Датка көчөсүндө таптакыр башка өңүтөгү шаң салтанаты жок окуялар өрчүп жаткан. Жолду кеңейтүү үчүн 190 үйдүн жашоочуларына алардын мүлкү сүрдүрүлө турганын жарыялашкан. Расмий себеби вело жол куруу. 190 турак үйдө сүрдүргүлөрү келип жатат. Бул үйлөрдө айлыкка пенсияга жашаган адамдар отурат. Кечээ бизге веложол курулат деп айтышты. Адамдардын тагдырын веложолго салыштырууга болбойт. Дубалдар белгилер коюлгандан көп өтпөй эле жашоочуларга инвесторлор келе баштаган. Булактардын айтымында алар үйлөрдү базар баасынан 3 эсе арзан сатып алууну сунушташкан. Бир тургун тарткан бул видеодон биз алардын кимдер экенин көрөбүз. Кошуналар баарыңар келгиле, биз мына мыякка келдик, мен топтолуп турушат. Айтайлы, биz өлчөбөйлөр бербейбиз деп катык туралы баарыбыз. Биз бана 5-6 турабыз мыякта мына. Она келиле. Баары мына инвесторлор аралаш, мэрия аралаш турушат. Аралашып. Күбөнүн бул сөзү бүт схеманын ачкычы. Бийлик менен бизнестин ортосундагы чек жоголгон. Алар бир командадай чогуу иштешүүдө. Бирок мэрия менен ушунчалык тыгыз иштешкен бул инвесторлор кимдер? Булактардын айтымында из Business House KG компаниясына алып барат. Ошол эле президенттин долбоору болгон Ош-Ситинин курулушчусуна. Асмарияга келдик, снос боюнча. Курмановка, Сүйүнбаева. Акасин чакырды. Жителдери. Жүздөй бар, Жашоочулар мэрияга жооп издеп барышты. Алар плакат менен эмес, үйлөрүнүн документтери менен, сүйлөшүүгө болгон акыркы үмүт менен келишкен. Бирок сүйлөшүү болгон жок. Аларга эч ким чыккан жок. Сүйлөшүүнүн ордуна бийлик оор артиллериясын ишке салды. Вице-мэр Замир Юсуповду жана милициянын 10-отделинин башчысы подполковник Эрнист Олотовду. Мэриядан жооп болбогондон кийин
жашоочуларга болгон кысым кескин күчөдү. Ал учурларда алар кандай сезимде болушканын түшүнүү үчүн 5-июнь күнү кечиндеги алардын жабык чатына кирип көрөлү. Урматтуу Курманжан Датканын жашоочулары, азыр биздин Аиданы тергөөчү менен жолугушууга чакырып жатышат. Эмне кылабыз? Мени кечээ дагы артымдан аңдышты. Чатта дүрбөлөң башталат. Бийлик тандалма сокку урууга өткөнүн адамдар түшүнүшөт. Ошол эле замат, ошол күнкү чогулушта болгондордун аудио билдирүүлөрү келе баштайт. Hammamiz boramiz. Boya yozib ketgandan beri уже kasal bo'lib og'rib qoldim men bolalarim. Oyoq qo'limda jon yo'q bo'lib qoldi. Bu nima degan gap bo'lyapti o'zi? Мы все уже разошлись. Мы последние спрятали по магазинам, в общем, пошли по магазинам, там ждали, пока уйдут. Они не уходили до последнего. А потом другими путями көчөдөн чыгып кеттик биз. Бирөөсү ак футболкачан, бирөөсү кызыл футболка, бирөөсү кепкачан. Темно-синий рюкзак менен. Анан кийин сотрудниктер келишти баштады. Бирөөсү олар ак камериде отурушкан экен эле. Камерага тартып атышты эле, биз өзүбүздүкүлөр окшойт дедим эле. Артымдан до конца кетти. Анан мен магазинге эле кирип кеттим. Все, я здесь живу деп туруп эле кирип кеттим. Артынан бар кетпейсиңби десем, жок, мен жөн эле жараммын деп эле ошонун немеси да. Андан мурда кеттик, силерди начальник чакырып атат деген адам артынан чуркап алды. Ал күндөрү жашоочулардын чаты атайын операциянын хроникасына айланды. Коркуу, жашыруун аракеттер, аңдуу боюнча сөздөр. Бул бийликтин жарандардын тынч нааразычылыгына болгон жообу эле. Мына бул жалпы көрүнүш. Президенттик долбоорду куруп жаткан сүймөнчүк компания шаардын бүткүл күч жана административдик аппаратынын колдоосу менен жөнөкөй жарандардын мүлкүн тартып алып, өзүнө жер тазалап жатат. Ал эми ар кандай каршылык көрсөтүүлөр экстремизмге каршы күрөшүү кызматы аркылуу басылууда. Юристтердин айтымында бул ошол эле 10-отдел каршы пикир айткандарды куугунтуктаган бөлүм. Бул окуянын аягы эмне менен бүтөрүн биз билбейбиз. Бул үйлөр сакталып калабы, аны да билбейбиз. Бирок биз бир нерсени так түшүндүк. Ондогон карапайым Кыргызстандын жарандары азыркы учурда колдорунда болгон жалгыз нерсеси үйү үчүн акыйкатсыздыкка дуушар болушуда. Экскаватордун чөмүчү алардын үйлөрүн жана тагдырларын талкалаганга чейин аларды кимдир бирөө угабы деген суроо туулат. Алардын негизги душманы экскаватор эмес, алардын негизги душманы жаранды эмес, бийликтин жана ири бизнестин кызыкчылыгын коргогон система. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, куугунтук, басым, кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Life Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.